Шинжаң Мекит Оданы Такылмкан чөлүнүн батыш түштүк четине жайгашкан. Чөл көлөмү Мекит Оданы жалпы аянтынын 90%-ын түзөт. Бул жерде жашагандар өздөрүн доландыктар деп аташат. Долан бийи чыныгы аңчылык жашоосунан келген. Аңчылар аң уулап, олжолу болгонун куттуктаган кубанычын билдирген аракеттер негизинде акырындап долан бийи калыпташкан. Азыркы заман долан мукамында жалпы 9 бөлүк ыр бар. Болжолу 90 минутка чуук. Негизги мазмунунда көбүнчө карапайым элдин кубаныч кайгысы туюнтулган. Махат Асан бул жердеги 9 бөлүк ырдын баарын аткара ала турган санактуу кишилердин бирөө. Ар жумада Махат Асан кыштак комитетинде балдарга долан мукамын айтканды үйрөтөт. Алдагы декандар концерт тобундагы колон устазын өзүнө музыка коштоп берүүгө сунуштап алат. Дап мукам айтууда эң көп колдонулуучу музыка асбабы. Балдар мукам обонунун маанисин анык түшүнүп кетпесе да, ал канга сиңген эстеме болгондуктан балдар бат эле долон мукамын жактырып калышты. Atokorda amamo, vidayandu samamo, vay balla, vidayandu samamo, vay balla. Абдулла, кандайсың, канчалык үйрөндүң? Болот. Менин үйрөткөндөрүмдү унутуп калбадыңбы? Мен дагы бир ырдап берейин. Жакшылап ук, баштайлы. Махат Асан бат эле бир баланын өзгөчө көңүл коюп үйрөнүп жатканын байкады. Бул колуңду бул жерге коесуң. Махат Асан долон музыка асбаптарын ойногонду, мукам айтканды кичинекей кезден баштап үйрөнүү керек деп карайт. Абдулла 6 жашта. Биздин үйдө оюн койсок, алда биз менен чогуу оюн коет. Биз машыра бийлесек, ал жан-жакта туруп дап жалат. Ал көңүл коюп үйрөнүп жатат. Кулагы жумшак, жакшы үйрөнүп жатат. Махат Асан убакты болсо эле балдарды ээрчитип, жергиликтеги долан мукам устазына көрүштүргөлү алып барат. Кандайсыз ата? Жакшы балам. Эмнеге долан мукамын ошончолук жогору добушту аткарабыз? Долан мукамын бийик добушту аткарса жагымдуу болот. Добуш төмөн болуп калса майдан дууманга бөлөнбөйт. Добуш жогорулаган сайын маанайдагы барган сайын жакшыланып, кишилердин маанайы барган сайын көтөрүлөт. Асан Нур Махат Асандын атасы. Мекит Оданындагы эң атактуу долан мукам мураскерлердин бири. Карт көркөмөнөрчү балдардын бул жөрөлгөлү көркөмөнөрдү үзбөй улантуусун үмүт кылат. Бул кездеги ыргак бир көркөмөнөр болбостон, карыянын бір өмүрүнө жоро болгон жан шериги.
Камсыбышты, келиңиздер. Жума базар Түбөлүккө Жашыл Жайыктагы эң дуумандуу жер эсептелет. Бул жер усталардын сахнасы болуп эле калбастан, көркөм өнөрчүлөрдүн өнөр көрсөтүүчү майданы. Абдулла Имердин оюн коюу тажрыйбасын бышыруу үчүн Махат Асан Абдулла Имерди ээрчитип базарга келип, 9 айлык үйрөнүшүнүн натыйжасын көрсөтүп, алгаш жолу оюн койду. Долан мукамы мезгилдерди карытып, кыйынчылыктарды баштан өткөрүп, бышып жетилген көркөм өнөр. Долан мукамчылары добушту жан дүйнөсүнөн чыгарат. Доландыктардын кубанычы алардын ички дүйнөсүнөн келет. Тарым ойпотунун батышы бийик, чыгышы жабыс. Лопнур көлү ойпотунун эң жабыс жери. Бул жер өмүрдү жалмоочу жер. Ары Кырооран байыркы шаары бардыкка келген сырдуу жер. Лопнур көлү мурда чөңгөдөгү экинчи чоң ички кургактык туздуу суу көлү болгон. Аянты бир мезгил 5000 чарчы километрден арткан. Бүгүнкү күндөгү Лопнур көлү таптакыр соолуп акшып калган. Жер астында дагы мол калийлүү туздуу суу сакталуу. Үч жүз чарчы километрдеги чакан туз көлмөлөр Какыр таладагы өзгөчө көркү айланган. Ар жылы бул жерден 1.600.000 тоннадан ашуун калийлүү жер семирткич өндүрүлөт. Чүңгө боюнча калий солпат туздуу өндүрүш мөлчөрүнүн 40%-нан артат. Лопнур көлү азыр дүйнөдөгү эң чоң өз алдынча калий солпат өндүрүү базасы саналат. Бул музыка тобу жергиликтеги кыйла атагы чыккан топ. 11 жыл мурда Лайруевың ушул музыка тобуна кызыгып келип, мамлекет каржы салган Шинжаң Лопнур калий туз чектөө жооптулук компаниясынын бир мүчөсүнө айланган. Ошол кезде музыка менен алпырышып жүргөнмүн. Гитара менен ырдаганды жактырат элем. Жумушка кабылдоого жооптуу киши биздин компанияда дагы бир музыка тобу бар деди. Чынын айтканда ал кезде жашым кичик, кызмат иштейин деген деле ой жок. Болгону ушул музыка тобу үчүн гана келгенмин. Музыка тобунун мүчөлөрү ишкананын окшобогон жумуш оордуларынан келген. Көпчүлүктүн эс алуу убакыты окшобогондуктан алардын бир жерге баш кошуусу өтө кыйын. Алар ырдаган көп ырлар Лайруевыңдын төл чыгармалары. Ал эми сырдуу Лопнур көлү Лайруевыңдын чыгармачылык булагына айланды. Биздин деңгээлибиз анчалык деле жогору эмес, бирок биз бир жумушчулардан түзүлгөн топпуз. Өз жүрөк сөзүбүздү айта ала турган музыка тобубуз. Биздин Лопнур көлүндө болгон аңгемелерди, ушул жердеги кишилерди, ушул жерде баштан өткөргөндөрүбүздү, туз таласынын көркүн ырга коштойбуз. Ушул жердеги кээ бир чындыкка негиз чыгарма жаратабыз. Муздаткычта чукул жагдайга тең талашуу заттык буюмдары толукпу? Жаңы кеме айдап жүргөн кездерде өтө жалгызсырайт элем. Жайда жер бетинин температурасы 71 Цельсий градуска жетип, ысыкка чыдабай каласың. Кеме айдап чарчаганда кайык менен көлдүн ортосуна барып ырдайбыз. Айланада киши жок болгон соң добушту кое берип ырдап, ичибиз бошоп, көңүлүбүз көтөрүлүп калчу.
Киши жокто Лопнур көлү жалгызсырап тунжурап турса, киши көбөйгөндө Лопнур көлү да жашоо күчүнө толду. Абалкы өлүк деңиз бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң чоң калий солфат өндүрүш базасына айланды. Лопнур көлүнүн кайрадан жанданганы кишилердин чөлдү дагы бир жолу тандоосунан улам болгон. Лейруй Фун дагы эле ырлары менен айланасындагы аңгемелерди эстеликке алып келет. Чөлдөн казылып чыккан Жүнгө хан доорундагы бул 5 жылдыз чыгыштан чыкса Жүнгөгө пайдалуу аттуу кымкап жеңдик бүгүнкүдөн 2000 жыл мурдакы буюм болсо да дагы эле жаркырап нур чачып турат. Эр шаркак жиптен токулган жазуу, өрнөктүн түсү анык, мааниси кооз. Бул бүгүнкү чейин Шинжаң районунан байкалган эң байыркы Жүнгө деген жазуу. Мамлекеттик биринчи даражалуу бул эстелик буюм дүйнөгө келген убакыттан баштап Ние деген бул аттан айрыла албады. Ние дайрасы башталган күнүнүн тоосу түндүккө карай 200 нече километр агат. Мезгилдик агуучу ички курактык дайра. Ал Такылмыкан чөлүнө кирүүдөн мурда Ние отанынын эң түндүгүндөгү Капак каскан кыштагы деген бир кыштактан агып өтөт. Бул кыштак Такылмыкан чөлүнүн түштүк четине жайгашкан. Ние отан шаарчасына 90 нече километр келет. 100 канча жыл мурда англиялык Станник мына ушул жерден чыгыштагы чоң тосмо аталган Ние урандысына кирген. Бүгүн бир демедеги чалгындап коргоо күнү. Кайсар Махмуд Ние урандысын коргоо пунктинин башчысы. Ал уулу менен Такылмыкан чөл соорусуна барууга камданууда. Мен 1996 жылы январдан баштап бул жерде кызматтанып келем. Быйыл 28 жыл болду. Кайсар Махмуд бул жердеги ар бир адыр, ар бир ойдуңдарды өз алаканындагы сызыкчаларды билгендей анык билет. Акбаржан Кайсар быйыл 34 жашта. 20 жаштан баштап ал атасын ээрчип, урандыны чалгындап коргоп келет. Атасы ага чөлдө жашоо тажрыйбаларын үйрөткөн. Бүгүнкү күндө ал ата кесибин улантып, коргоо пунктиндеги эң жаш маданият эстеликтерин коргоочулардын бирине айланды. Кыштакка болжолу 30 нече километр алыстагы чөлдө 3 саат жүргөндөн кийин айланадагы кум адырлар алдыдагы жер түзүлүшү менен көп эле окшобой калат. Ние урандысынын чыгыш батыш кеңдиги болжолу 5 километр, түштүк түндүк узундугу болжолу 30 километр. Кууш келген өрөндө чоң кичи болуп 100дөн ашуун уранды таракай орун алган. Бул жердин жашоо чөйрөсү өтө алсыз, сыртка карата ачып жиберүү шарты жок. Маданият эстеликтерин коргоочулардын негизги кызматы болсо, сырттан келгендердин изи барбы жок дегенди текшерүү. Чөл мотоциклетти төөнүн ордун басып, мурда 8-9 күндүк чалгындап коргоо кызматын азыр 2-3 күндө бүтүрүүгө болот. Кээде Кайсар Махмудка окшош жандуу карыйтта жол баштаса да, дагы эле көптөгөн кокустук абалдар көрүлүп турат.
Дагы кичине казсак Тасмабаткыдай эле болсо болду. Дагы кичине алдыга айда. Дагы эле болбодубу? Арты кирип кетти. Акбаржан Кайсар атасы менен калган мөрттөн пайдаланып, өзүнүн болочок пландары жөнүндө маек курду. Менин дагы көп пландарым бар. Сыртка чыгып жумуш иштейин дейм. Же тала автоунаасынан бирди сатып алып, саякатчыларды ташысамбы деген да ой бар. Ата, ушул өткөн 30 нече жылыңызда бул кызматтын канчалык түйшүктүүлүгүн ойлоп көрдүңүзбү? Ойлогонмун, бул кызмат чынында түйшүктүү. Биздин бул коргоо районубуздун айланасы бүткүлдөй чөл. Көбүрөөк киреше табайын десең деле анын мөртү көп. Мен бул жерде бир өмүр коргодум. Мен эс алууга чыккандан кийин сенин коргооңо муктаж болот. Бул жер ушундай күчүлап коргоочу жер. Не урандысын коргой баштагандан азырга чейин урандыны коргоонун күч улуу таягы капак аскан кыштак тургундарынын колунда үнсүз жеткирилип келет. Бүгүнкү күндө маданият эстеликтерин коргоочулар арасындагы 56 жашка кирген Кайсар Махмуттан башкалардын баары жаштар. Ниени коргоо эбакалардын урпактан урпакка уланган ыйык милдетине айланган. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы март айында 5 жылдыз чыгыштан чыкты аттуу опера бүт жүнгөдө кыдырып көрсөтүлүп олтуруп Шинжаң Хотенге келди. 28 жыл мурда бир кымкап жеңдик Ниеде сары кумдардын арасынан табылган. 28 жылдан кийин бир опера 1000 жылдык батыш өңүрдүн убакыт эшигин ачып берди. Элме чөлдү басып өткөндө тоо дайранын канчалык кымбаттуулугун билүүгө болот. Ар бир тал кум аркайган тоолордон келген. Желпип өткөн ар бир шамал дайрага болгон кусалыкты учуруп келет. Чөл тоо дайралар арасындагы боштук эмес. Мында жашоо керемети бар. Жаратылыш укмуштары бар, маданийлик кохары бар. Шинжаңдын чөлү эзелден эр жүрөк батылдардын үмүт таласы болуп келүүдө.